Кутман күн. Силерде баары жакшы деп ишенем. Жакшы болбосо дагы жакшы болушуна ниет кылышыбыз керек. Дайыма Аллахтан жакшы нерселерди сурашыбыз керек. Жана оюбузду, өзүбүздү дайыма позитивде алып жүргөнгө, себеби илгертеден эле айтылат да, жакшы оюң болсо, жакшы ниетиң болсо, анан сөздөрүң таза болсо, иштериң таза болсо, баардык сенин жашооң дагы таза болот деп. Мага эң көп суралган суроолор, мисалы мынтет да, мен акыркы 8 жылдан бери, же болбосо 8 жашыман бери, 10 жашыман бери, 15 жашыман бери эле кыялданам, англис тил үйрөнгүм келет деп. Анан мисалы жакында бирөө айтыптыр, ушу 10 жылдан бери англис тил үйрөнгүм келет, бирок орус тил үйрөнмөйүнчө англис тил үйрөнгөнгө болбойбу деп. Эми сиздин кыялыңызга 10 жыл кетип атат да. Сиз 10 жылда уже англисче сүйлөп Америка, Англияга барып келгенге мүмкүнчүлүгүңүз бар болчу да. Күнүнө бир сөздөн жаттасаңыз дагы 365 сөз жаттайсыз. Бир жылда сиз демек башка тилде сүйлөйсүз деген сөз да. Башкача айтканда, кыялым эле, ал эле, бул эле дейин деп атам, окуйун деп атам, анан кылайын деп атам, анан ушинтейин дедим эле, кандай дейсиз дебей элечи, бир нерсе кылгыңыз керек болуп атса, туруңуз да кылыңыз. Мага деле үйдөн чыкпаган жагат, мага деле уктаган жагат кечке чейин, бирок бир нерселер бар, бир максаттар бар, бир иштер бар, пландарың бар, жашоого койгон. Себеби жөн гана адам болуп, эртең менен туруп, кечинде жатып, жөн гана өтүп кетиш дүйнөдөгү максатыбыз эмес. Биздин максатыбыз жакшы бир нерсеге салым кошуу, жакшы бир адамдардын чекесинен сылап, жакшы бир кыздарды, жакшы бир сөздөрүңүз менен кубат берүү дегендей. Ошондуктан сиз дагы ойлонуңуз бул жашоодо өзүңүздү эмес, башка бирөөнү кубандыруу. Себеби башка бирөө кубанса, аны көрүп сиз дагы кубанасыз да. Башка бирөөнү бактылуу кылсаңыз, өзүңүз бакытка жетесиз деген сыяктуу. Күнүнө бир жакшы сөз айтуу, жакшы иштерди кылуу. Себеби караңыздарчы, тегерек четте адамдар каяка баратат. Биз жаман иштерибиз боюнча КМШ өлкөлөрүндө 1-орунга чыгып турабыз, кыздардын жаман иштери боюнча. Ал эми сиз кандай видеолорду көрүп атасыз, кандай эмнелерди угуп атасыз, кимди угуп атасыз, кимди туурап атасыз, сиз ким болгуңуз келет, кызыңыздын кандай болушун каалайсыз. Себеби чынында биз балалуу болмоюнча балага анча коркпойт экенбиз, бирок кыздуу болгондон кийин кызың кийин кандай болот деп абдан коркот экенсиң да. Ошон үчүн бул коомдо биз аябай бир жашагыбыз келет, жакшы ыймандуу коомдо, жакшы сүйлөгөн, жакшы иштерди кылган, себеби жамандын баардык кылганга колунан келет. Жаман сөз айткан оңой, бирөөнүн кемчилигин көрүш оңой, дайыма бирөөнүн кемчиликтери көрүнөт, бирок бирөөнүн жакшы жактарын көрүш бул башка эле маселе да. Ошон үчүн биз сиздерди дагы бир айтышат да, мен эми 42-ге чыгып калдым, 45-ке чыгып калдым, мен өнүксөм, өссөм болобу деп айланайын. Сиз 40-тан ашсаңызчы сөзсүз өнүгүшүңүз керек болот. Сиз эрлер менен кошо жарышып, балдар менен кошо жарышып өнүгүшүңүз керек болот. Билбейм, мен дагы эми 40-ка бир канча жылым калды, бирок мен 60 эмес 80 жашка чейин дагы китеп окуйм, өзүмдү өнүктүрөм деп ойлогум келет. Себеби мисалы бир эле суроо, эгер сен бирөө жазат да, мен тиги орус тилди үйрөнбөй туруп англис тил үйрөнсөм болобу, акыркы 10 жылдан бери ошону ойлонуп келатам дейт да. Сиздин 10 жылыңыз эмес, 20 жылыңыз ошентип ойлонгон боюнча ушун өтөт да. Кантип эмне Америкадагылардын баары орус тил билеби? Сиз ошого акылыңыз жетиш керек эле да. Негизи айтып атам да. Ушундай мисалдар аябай көп болот да жашообузда. Демек, сен канчалык аз окусаң, аз үйрөнсөң, сенин дүйнө таанымың дагы, ой тилегиң дагы кичинекей эле болот. Мисалы, Кыргызстанда ысык эле бар турбайбы деген сыяктуучу. Анан ушунчалык көп нерселерди үйрөнгөн сайын, биздин баарыбыз бир ата бир энеден тараган турбайбызбы? Биз башка континенттер, мисалы Араб Эмираттарындагы ар бир мисалы ошол эле чоң чөлкөм бир кишинин тукуму да. Демек, биз ошолордун баарын ойлонуп, тар ойлонбой, тарыхыбызды билгенге аракет кылышыбыз керек экен да. Себеби канча миллиардтаган жыл мурун жер планета пайда болсо,
бир канча миллион жыл мурун эле адам баласы пайда болсо, демек адам баласын ушунчалык кынапталып жасалган да. Эгер биз чын эле адам баласына канчалык эмнелер коротулуп, канчалык миллион жыл жасалганын көргөнүбүздө биз эч бири бирибизге жаман айтпайт элек, эч бири бирибиздин көңүлүбүздү оорутпайт элек. Адам баласынын ушунчалык баардыктуу экенин билгенибизде биз ар дайым бири бирибизге жакшы мамиле кылат элек. Ошондуктан өнүгөлү, өсөлү достор, жакшы нерселерди кылалы. Канча дагы жашайбыз, ким билет. Ошондуктан бүгүн жакшы нерсе кылганга аракет кылыңыз. Бир байке айтчу экен да, баласы окуудан келгенде, жашоодогу эле биздин бир тааныштарыбыз, студент баласы окуудан келгенде: "Ий балам, кандай коомго сооптуу иш кылып келдиң?" деп. "Ну, мам, пап, мы учились, там все нормально", тигипу десе, окуйт деп коет дейт да. Ошол сыяктуу коомго биз өткөндө жакшы бир дагы жерден бир сөз уктум. Сен эгер таштандыны көчөгө ичип жеп туруп ыргытып атсаң, сенин жогорку билимиңдин пайдасы эмне дейт да. Бирок ошол таштандыны сен ата энең менен тең билими жок адам көтөрүп жыйнап атканы, бул бизди ойлондурушу керек да. Ошол сыңарындай, урматтуу мырзалар, өзгөчө биз сиздердин өнүгүп өсүп, жакшы мамиле кылып, кыздарды коргоп, кыздарга камы көрүшүңөрдү каалайбыз. Ар бириңиздер аялыңыздарга, аял затыңыздарга жакшы сөздөрдү арнап, ошол эле учурда биз дагы сиздерге абдан жакшы кыргыздын кызы болуп бергенге аракет кылабыз. Биз дагы өзүбүздү өнүктүрүп, дайыма изденүүнүн үстүндө бололук. Үйдө отурсаңар дагы, үйдө отуруу бул чоң жумуш. Ошол үйдө отурганда дагы өзүн өнүктүрүп отуруу, бир канча мүнөтүн өзүнө арнап отуруу, анан жакшы нерселерди ютубтан, жалаң эле күлкүнүлүү нерселерди же бир жаман бир нерселерди көрө бербестен, дайыма, мисалы, азыр ютубка кирип туруп бала тарбиясы деп жазсаңыз 95 видео чыгат. Ошонун баарын угуңузчу. Кандай сан керемет. Балдарыбызды жакшы көрөлү, сүйөлү, кучактайлы, өзүбүздү дагы жакшы көрөлү. Аллахтан баарынан биринчи жолу жакшы көрөлү, биринчи иретте бардык нерсени жасаган Аллах, бизди бүгүн сүйлөштүрүп аткан дагы Аллах. Мээримине чексиз шүгүр кылабыз, мээримине чексиз рахматыбызды айтабыз. Баарыңыздардын күнүңүздөрдүн жакшы болушун тилейбиз.